жогорку соттун айымдарына бир тактоочу эмес. Эми мен ойлойм бул азыр деген жакында болгон ызы чуу боюнча көп эле жарандарыбыздын оюнда болгон суроода Ак Ордо Сокулук районундагы жанакы жер маселеси, президент барган жер боюнча ошондо ошол жерин түртүп салган айымдын участогу мыйзамсыз берилиптир деп айтылды да. Жогорку кеңештин чечими бар экен. Сиз ушул боюнча комментарийди кандай комментарий берет элеңиздер да? Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү. Чындыгында бул инцидент абдан элдин арасында чоң талкууну жаратты. Ошол сиздер сыңар эле мен дагы ушул иш боюнча эмне болду экен деп кызыгып көрдүм. Бирок мыйзам боюнча мен азыр ал ишке мындай болгон, туура болгон же туура эмес болгон деп комментарий берсем туура эмес болуп калат. Анткени ал ошол биринчи, экинчи, үчүнчү инстанцияда каралган, бул административдик тартипте дагы, жарандык тартипте дагы каралган экен. Андан кийин азыр мен ага каралып, точка коюлган ишке кайрадан баа берсем, юридикалык жактан бул туура эмес болуп калат. Анан эми аны мыйзамдуу же мыйзамсыз деп тапкандыгы боюнча мен билбейт экенмин. Мен мурунку каралган иштер боюнча чечимдерди карап чыктым. Нургүл айым, бул маселе боюнча массалык маалымат каражаттарында жогорку соттун чечими мыйзамсыз деп жазылып, уже маалымат чыгып кетиптир да. Мен ошон үчүн тактап атам. Сиздин коллегаңыздардын кимиси ушул чечимди чыгарып бериптир депчи. Элвира Жыргалбековна, ал боюнча мындай болгон экен. 2020 жылы Шаболотова деген жаран, ошол жана үй түртүрүлгөн аял сотко кайрылган экен. Ошол 2013 жылы чыккан айыл өкмөттүн чечимин жана 2017 жылы кадастрда катталган госакты алган экен. Ошол госактыны жараксыз деп таап берүү жөнүндө кайрылган экен. Биринчи инстанциялык сотто анын укуктануучу документтери жок болгондуктан канааттандыруусуз калтырылган экен Шаболотованын доо арызы. Экинчи инстанцияда күчүндө калтырылып, жогорку сот тарабынан дагы күчүндө калтырылган экен. Бул административдик тартипте. Ал эми жарандык тартипте кийин ошол чечимдердин негизинде каралган экен. Анан эми азыр мен аны мыйзамсыз деп айтууга мен айта албайм. Мыйзам боюнча ал чечим эгерде мыйзамсыз деп табылган болсо, аны мен билбейт экенмин. Ошол массалык маалымат булактарда чыккан информацияны сиз деген тактап, жогорку кеңеш тактап койсоңуз, жогорку сот тактап койсоңуздар туура болмок эле да. Эл арасында абдан мындай бөдөмөк болуп атышат. Азыр бул деген кредит доверия к Верховному суду, ко всей судебной системе чоң ызы чуу болуп жатат эл арасында. Ар бир азыр чыккан сиздердин чечимиңиздердин баары башкача эл, башкача көз карашта болуп калат деген. Бул биринчи, экинчи, урматтуу башкы прокурордун орун басары, сизге да суроо берет элем. Президент 27 пункту жокко чыгарды. Ушул боюнча көз карашыңыз кандай? Жер боюнча. Сиздин ой жеке пикириңиз эмес, сиздин башкы прокурордун орун басары катары. Бул мындан да чоң башаламандык алып келеби? Же бул деген ошону менен биз 100 000 адамды легализация кылып, ошо менен токтото алабызбы? Эми рахмат башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Бул жерде ошол азыркы амнистия мыйзамынын анын срогу бар да, аткарылуу срогу да, ошон үчүн ал жерде менимче ошол менен токтоп калышы мүмкүн. Анткени ал баягы бесконечный срокко колдоно бербейт да, өзүңүздөр билесиздер. Ал ушул эми 2021 жылдын декабрь айынан баштап гана ушул жылдын аягына чейин гана колдонулат. Ал эми 27 пункттун канчалык деңгээлде негиздүү же негиз эмес болсоңуздар, эгер бизге официалдуу кайрылсаңыздар, биз өзүбүз жыйынтыгыбызды беребиз. Жогорку соттун чыккан чечими мыйзамсыз болсо, башкы прокуратура иш чараларды баштайсыздарбы? Жоопко тартылабы? Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жогорку соттун чечими акыркы даттанууга жатпайт деп көрсөтүлгөн. Ал эми эгерде ошол иш боюнча жаңы же жаңычылган жагдай болсо, кайрадан кароо үчүн сунуш менен корутунду менен кайрылганга укугубуз бар. Рахмат.